Өзүң кылып кет, менин көзүм тирүүсүндө. Балаңды эч качан өзүңдүн алдыңа кетиргиң келбейт экен. Мен өлгөндөн кийин деле өз жашоосун өзү кылса жакшы. Кыргыз эли менен суранам, силерден жардам кылсаңар Индияга жиберели деп атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кайдыгер карабай ушул видеону колдон келишинче бөлүшүп коюңуздарды суранабыз, туугандар. Баягы айтат го, бейиш эненин таманында деп. Ушундай энелер ыйлабасынчы, сыздабасынчы туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн жок дегенде акча которо албасаңыздар да ушул видеону 1,5 бөлүшүп койсоңуздар, ошонун эсебинен акча которулса, сиздерге да сооп жазылат. Алланын ыраазычылыгы ушул баланы караңыздарчы. Жаш жапжаш бала 9 жылдан бери гемодиализде экен. Азыр могунтуп энеси ыйлап олтурган кези могу жашап аткан үйлөрү дагы өзүнүкү эмес. Алланын ыраазычылыгы үчүн сиздерден мусулман элим суранып кетебиз. 5-10 сомдон болсо дагы кимдир бирөөгө 5-10 сом акча эмес, бирок азыркы ушул үй бүлөгө 5-10 сом чоң акча болуп турат туугандар. Колдон келишинче туугандар таратып, репост кылып коюңуздарды суранып кетебиз бардыгынан.